уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министр Адам dedi, 40 adamdap geldi. Елдікі болсын, мейлі елдікі болсын, ел болсын мұ? Өкмөткө бейпеңдеген саясатты токтотушубуз керек. Урматтуу туугандар, биз аягына чейин трибунада турдук. Мен Жанар болуп трибунада аягына чейин турдук. Биз качкан жокпуз. Жыгылып калганга чейин ошакта турдук. Жанардын бутуна демек кичине жарадар болуп, азыр штабка келип туруп, демесин бутун таңып атабыз. Мы в центре города находимся, в штабе Атамекен сейчас. Ошактан чогулуп турабыз. Аягына чейин атканда деле трибунада Жанар мен турдук. Биз качкан жокпуз. Эч кимди таштаган жокпуз. Да, провокациялар болуп кетти. Просто азыр көп айта турган көп нерсе болуп атат, бирок деген бул жерден азыр Жанардын бутун там жолдон кетип бараткан кишилерди да көрдүк да. Туура эмес нерселер болду. Аябай туура эмес нерселер. Өз элин мынтип аткан болбойт. Урматтуу бийликтеги туугандар, байкелер, мынча миң адам келип, ушунча 5 саат күттүрүп коюп, бир жоопко жараган жоксуңар. Чыгып алып адамча айтып койсо болбойт беле. Канча киши чогулуп турду, үмүттөнүп. Кечээкү мурдан өткөн шайлоо туура эмес өттү деп биз кайрылдык. Ошонун натыйжаларын жокко турмайынча турабыз деп. Мен сөзүмөн кайтпайм. Бул туура эмес. Элди деген барып туруп баарын ушинтип газ менен кууганы туура эмес. Бир сыра ошактан туруп акыркысына чейин турдук. Биз качкан жокпуз. Урматтуу туугандар, Жанар биякта, менин жанымда. Жанар. Урматтуу туугандар, мына Тилек бул жерде биз могул балдарды карагыла мына. Эмне кылды? Мына муну карагыла мына, буттарын бүт. Мына. Буну. Бүт бизди мына азыр врачтар келип мына. Биздин бардыгыбызды элдин аягына чейин турдук. Трибунадан кеткен жокпуз биз. Элди таштап качкан жокпуз. Эч качан. Аягына чейин турдук ошол жерде. Милициялар, спецназдардан, депутат, жогорку кеңеш деп жалдырасак дагы болбой коюшту. Мына ушундай акыбал азыр. Урматтуу туугандар, мына шумовой гранатанын көздөн жаш агызуучу каражаттардын жарылган сайын ошо бизге келип тийип мына. Бул жерде бүт балдар дем ала албай мына ушуга чейин болушту. Бирок биз азыр кайра барабыз. Урматтуу туугандар, элибизди таштабайбыз. Биз барабыз азыр. Биз кайтпайбыз. Биз туруп барабыз. Биз кайтпайбыз. Биз аягына чейин турабыз деп айттык. Бул бессрочный митинг. Дагы келип дагы аткыла. Канчабызды кырып чыгасыңар? Баардын кама албайсыңар. Качырды, далай балдар тиги чуркап бүт центрде жүрүшөт. Биз баары бери барабыз. Бул туура эмес нерсе болду. Өз элине ушундай мамиле кылган туура эмес нерсе. Ушунча миң адамды жалдыратып, быйлатып, көзүнөн жашты агыздырып, качырткан туура эмес кылдыңар. Эртели кечпи баары бир шайлоо боюнча элдин арасында нааразычылык чоң болуп атат. Туура эмес нерселер болуп атат. Биз айтып аттык. Борбордук шайлоо комиссиясынан адамдарды сурадык, келип кеткиле. Биздин астыбызга эч ким чыккан жок. Бийликтен бир өкүл келип, ошончо элдин арасына чыгып койсо биз түшүнөт элек. Борбордук шайлоо комиссиясы бирөө келип ошол жерде айтып койсоңор болот эле. Ушунча элди таштап атып жок кылабыз деген туура эмес бул. Канчалаган маданият өкүлдөрү кошулду. Эч кандай мамлекеттик түзүлүштү басып алууга чакырыктар жасалган жок ал жерде. Биз ар бирин контролдоп аттык. Мына ошого карабастан мына ушундай мамиле кылганы, жогорку кеңештин депутаттарын баш кылып, мына ушундай кылып, жарадар кылып, ошол жерде спецназдан жардам сурасак бербей, биз суу берип койбостон тескерисинче биздин үстүбүздөн күлүп өтүп аттыңар. Мунун бардыгы жаман болот. Урматтуу кыргызстандыктар, биз эл мененбиз, эл менен аягына чейин болобуз, эл үчүн бекем турабыз. Ошол үчүн баарыңарды чакырабыз. Бишкекке келе бергиле, баарыңар келе бергиле. Биз качпайбыз. Эч жака качпайбыз, эч жака кетпейбиз. Ошол үчүн негизи азыр Кыргызстанда чоң бир саясий кризиске кирди да. Ушундай учурда биздин бийлик азыр сүйлөшүүлөргө өтүш керек. Сөзсүз түрдө, андан башка вариант жок. Биздин азыр бийлик жалпы ушул
шайлоону жокко чыгарыш керек. Жокко чыгара туруп кайра жаңы шайлоону түзүп, анын ичинен 7%-тан керек болсо 3%-га чейин түшүрүп, жанакы залогторду дагы азайтып, элдин бүт мындай калың катмарды ушу шайлоого катышканга укугун бериш керек. Антмейинче бизде мындай элдин ичинде ынтымагыбыз жоголуп кетип атат. Президент Сооронбай Шарипович, силер эң биринчи очередте Кыргызстандын ынтымагы жөнүндө ойлонгон киши силер болуш керексиңер. Ошол үчүн баарыңарды чакырабыз. Келгиле, ушул эң негизги нерсе азыр Кыргызстандын ичинде ынтымакты сакташ керекпиз. Сырткы душмандарга, сырткы ар кандай күчтөргө баш ийбей, президент, силер Кыргызстандын президентисиңер. Элге бара алайбыз. Силер деген башка. Элге барабыз биз. Элге бара алабыз. Биз барабыз азыр. Биз чыктык. Урматтуу туугандар. Артка кайтпайбыз. Шайлоо, борбор шайлоо комиссиясы болуп өткөн шайлоону жокко чыгармайынча биз турабыз. Анан элди эч кимди таштабайбыз деп мен башынан сөз берген, башынан аягына чейин туруп бердик. Акыркы ошакта жатып калганга чейин ошакта биз турдук. Баары таркап кеткенге чейин. Газ, шумовой граната атылганда деле ошакта Жанар, мен, мына Тилек турат. Биз ошакта жатып калдык. Бирок биз чыгып өйдө көчө менен Лагвиненко менен өйдө жылып келдик. Бул туура эмес нерсе. Мындай депутат жогорку кеңеши силерге кайрылып атса, киши сүйлөп атабы, бизди киши катары көрбөсөңөр. Биздин аркабызда турган калың катмар эл бар. Ошол биздин шайлоочуларыбызды биз аркасына туруп беребиз деп башынан сөз бердик. Эртең мененки түштөн кийин саат 2-ден кечки 8-ге чейин күттүк, убакыт бердик, сурандык. Талап койду дегенде дагы, талаптан мурда дагы ушуну аткаргыла. Ушунча шайлоо ыплас, ушунчалык бузуулар менен болду, туура эмес. Элдин баары наразы, ушунча 1000 кишини эмне акча берип алып келдик деп атасыңарбы? Ушунча адамдар деген шайлоого наразы болуп, жанакы биримдик мекеним Кыргызстан 3 партиянын элди сатып алуу менен форма 2 менен ташып атып, на самом деле мынча адам силерди шайлаган эмес деп биз трибунадан айттык. Ошол жокко чыгаргыла деп талап койсок, региондордон миңдеген адамдар келип атат. Баары бери чыгабыз деп атат. Канча жолу качыртасыңар? Канча жолу качыртасыңар баарын ыйлатып ушин түбүнө жетейин деп атасыңарбы? Биз кайтпайбыз. Качпайбыз. Элди таштабайбыз. Келгиле, ошакта милиция кызматкерлерин, укук көргүү органдарына туура эмес кылып атасыңар. Башынан кайрылып айткам, туура эмес кылып атасыңар. Ушунча жаштарды деген ыйлатып тейтакта слезоточивый газ, шумовой граната менен атканыңар өз элине болгон чыккынчылык. Ушул приказды берген адам накта чыккынчы, провокатор, элин сүйбөгөн, жерин сүйбөгөн, мекенин сыйлабаган адам. Бунун аркасы аябай жаман болот. Бунун аркасы туура эмес болду. Бүгүн туура эмес болду. Миңдеген тетик балдар сырттан келди. Түнөй турган жери кайакта? Кайакка аларды алып барасыңар? 20 000, 30 000 адам турду ошакта. Качырдыңар, слезоточивый менен аз аркасынан кууп атасыңар, бирок качуусуна тийип алдыңар. Биз жолдон кетип баратсак жолуп айтышты. Биз чыктык. Ачканга аракет кылууда. Жанакай, жакшы эле? Үйдө кат. Көрүш керек муну.